Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу, биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Убакытты башкаруу. Time management. Ислам жана убакыт, мусулман жана убакыт. Өткөндөн өрнөк, улуудан акыл. Чынара Едилова. Убакытты башкаруу. Которгон Асанбаев. Китепте адам баласынын теңдешсиз казынасы болгон убакыт тууралуу сөз болот. Убакытты пайдасыз өткөрүп алган учурда анын ордун кайра толтурууга мүмкүн эмес экендиги, убакыт адам үчүн чоң жакшылык экендиги баяндалат да, ошол убакыттын орундуу пайдалануунун ийкемдүү жолдору көрсөтүлөт. Азыркы замандагы тайм менеджмент эрежелери окурмандардын назарына сунушталып, аны динибиздин негизинде колдонуу жолдору көрсөтүлгөн. Убакыттын баалуулугу тийиштүү адистер тарабынан тааныштырылат. Китеп убакытка кайдыгер карабаган жалпы окурмандарга арналат. Кириш сөз. Адам баласынын бүткүл өмүрү белгилүү бир убакыттын чегинде өткөндүктөн жана ар бир жан убакытка көз каранды болгондуктан, кай заманда болбосун убакыттын маанилүүлүгү биринчи орунда турары табигый көрүнүш. Адамзат жаралгандан баштап убакытты аңдап, аныктап, мерчемдеп, пайдаланып жашап келген. Ал тууралуу көптөгөн иликтөөлөрдү жүргүзүп, изденүүлөрдү жүзөгө ашырган. Убакыт ар бир кишиге, бардык аймакка бирдей берилгендиктен, ааламдын ар бир бурчунда убакыт тууралуу иликтөөлөр колго алынып, убакыттын маанилүүлүгүн моюнга алышкан. Убакыттан көз каранды эмес жана тез элтен бар болгон биздин жаратуучубуз Аллах Таала белгилүү бир убакытта убакыт түшүнүгүн жаратты жана башка жаратылыштардын өмүр жашын ошол убакытка байланыштуу кылып койду. Ошондуктан жер бетинде адам баласын халифа кылып жибергенден бери убакыттын баалуулугун эскертип келет. Ошондой эле Алланын жиберген ар бир пайгамбары менен түшүргөн ар бир дини убакыт маселесине жетик көңүл бөлгөн. Акыркы асыл динибиз Ислам да убакыт түшүнүгү менен анын кадырын баса белгилейт. Аллах Тааланын сөзү Куранда, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам осияты хадистерде жана ислам уламаларынын эмгектеринде убакыт темасы тыкыр караштырылып, анын маңызы менен орду ийне жибине чейин түшүндүрүлгөн. Анан калса илгерки замандардан бери момун мусулмандар өз убактысына ашкере маани берип, бул туурасында көрөгөчтүк кылып келишкен. Куран менен хадистерден наар алган мусулман аалымдардын эмгектери менен ага шай келишкен өмүрлөрүн караганыбызда, убакыт менен анын мааниси канчалык терең экенин билебиз. Алардын убакыттын баалуулугу туурасында көптөгөн баалуу эмгектери калган. Алар кураякка бата жүрбөсүн да билип, айткандарын тек гана сөз менен калтырбай, амалдары менен да далилдеп, кылган иштери менен да үлгү боло алышкан. Жашоосунда кынтыксыз адатка айлантып, илимин улаган шакирттери менен артынан келген урпактарынын боюна сиңиришкен. Алардын өмүрүнө көз жүгүрткөн кезде убакыттын кадырын таасын баамдай алганына, маселенин маңызын жетик түшүнгөнүнө күбө болобуз. Убакыт маселеси калемге алган ислам аалымдарынын бизге жеткен эмгектери абдан көп. Айрыкча акыркы кылымдарда убакыттын маани маңызы тууралуу батыш элдеринде көбүрөөк айтылып жатканын да көрүп жүрөбүз. Жакшыга жанаш, жамандан адаш демекчи, дили бөтөн эл болгону менен жакшы жактарын алып, жаман жактардан дини жана улуттук иммунитетибиз аркылуу коргонгонду билсек, тек гана пайдасын көрөт элек. Ушул максатта эки жактын тең маалыматтарын пайдаланып, Куран менен хадистен башат алган илимий булактардагы убакыт маселеси менен заманбап тайм менеджмент темасында сап башында келаткан батыш булактарын колго алып, эне тилибиздеги алгачкы эмгегибизди жарыкка чыгарууну туура көрдүк. Бул эмгекти жазаарда эң биринчи жаратуучубуздун ыйык китеби менен анын элчисинин көөнөрбөс сөздөрүнө таяндык. Мен мусулманмын деген ар бир жан үчүн жалпы исламдын атынан сөз сүйлөп,
же бир нерсе жазаарда эң биринчи көңүл буруп, туу тутунар чыныгы булак ошолор экени жалпыга маалым эмеспи? Касиеттүү Курандын аяттарын жеткизүүдө Көкжиек басылмасынан чыккан Куран Керимин казакча түшүндүрмелери оодармасы китеби менен түрк тилиндеги алдыңкы орундагы Элмалылы тафсири пайдаланылды. Ал эми Алла элчисинин хадистери мүлдө мусулман журтчулугуна таанымал. Ары ишенимдүү Кутуб Ситта менен Кутуб Тиска аттуу хадис жыйнактары менен аларга түшүндүрмө жазган китептерден алынды. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын убакыттын маани маңызын туюнткан хадистерин алып эле тим болбой, анын убакыттын кадырын көрсөткөн окуяларына да орун берилди. Мында түрк тилинде жазылган Эфендимиздин бир күнү, пайгамбарыбыздын бир күнү аттуу эмгекти багыт катары кармандык. Андан кийин эле ислам уламаларынын эмгектерине бурулдук. Шейх Абдул Фаттах Абу Гутта бул жаатта Кимату заман индал улама, илим ээлери үчүн убакыттын баасы деп аталган өтө баалуу эмгекти калтырып кеткен экен. Анда улуу аалымдардын убакытты туура пайдалануу тууралуу айткан сөздөрү менен алардын өмүрүнөн мисалдар айтылыптыр. Ушул китепти пайдаланып атып, аалымдын убакыт темасындагы пикирлерин гана эмес, илгери өтүп кеткен ислам уламаларынын жашоосундагы убакыттын орду менен алардын жолун улоочуларга убакыт тууралуу айткан ойсуяттарын да назарга алып, окурман журтуна сундук. Ал эми заманбап тайм менеджмент темасын түшүндүрүп, анын эрежелери менен тааныштыруу боюнча бул жаатта көч баштап бараткан англис жана орус тилдүү адистер менен серепчилерге назар салып, алардын ичинен ааламга аты таанылган, эл аралап дарс берип жүргөн Брайан Трейсиден баштоону туура көрдүк. Айтылуу адистин убактыңды колго ал, өмүрүңдү колго ал. Тайм менеджмент, убакыт күчү, тетиги баканы же деген сыяктуу китептерин барактап, окурмандарга пайдалуу кеңештери менен таасирдүү эрежелерин биздин түшүнүккө туура келгидей түрдө жеткизүүгө аракет кылдык. Андан кийин убакыттын атыжалуу пайдалануу жана жашоодо ийгиликке жетүү жолдорун үйрөтүп жүргөн адис Стивен Ковинин эмгектерин колго алдык. Анын атактуу чоң ийгилик көрсөткөндөрдүн 7 адаты китеби менен убакытты жакшы иштерге жумшоону үйрөткөн биринчи кезекте биринчи аткарылуучулар китептерин да пайдаландык. Тайм менеджментти жакшы үйрөнүп, жүзөгө ашырган ааламга айтылуу кишилердин күнүмдүк адаттарына мисалдарды келтирген Майсон Кюрейдин «Күнүмдүк адаттар» улуу инсандардын убакыттын кандай пайдаланары, ээргүүнү кайдан алганы, кандай иштегени тууралуу китебин колдондук. Бул темага атайын бир бөлүмдү арнап, башка дагы мисалдардан бердик. Себеби убакыт аттуу баа жетпес баалуулукту жетишерлик пайдалануу үчүн алдыңкы кишилерден үлгү алуу ары маанилүү, ары майнаптуу эмеспи? Исламый негизге таянып жазылган англис тилиндеги эмгектерди көрүп, аларга да тиш салып көрүүнү туура көрдүк. Америкалык мусулман спикер Зухра Саурининин мусулмандарга арналган убакытты башкаруунун пайдалуу жолдору китебин жана Малайзиялык эл аралык университетинин басмаканасынан чыккан исламдык көз караш боюнча убакытты мерчемдөө аттуу эмгекин колдондук. Ошону менен бирге Ричард Уолштун Тайм менеджмент, ар бир мүнөттү пайдалуу өткөзүүгө арналган далилдүү ыкмалар, Жулия Морганстердин Тайм менеджменттин ар түркүн эрежелери, Линда Сападин менен Джек Макуайрдын бул убакыт тууралуу китептери жана башка дагы көптөгөн англис тилиндеги эмгектерден алдык. Андан соң орус тилдүү адистерге кайрылып, Орусиядагы алдыңкы серепчи Глеб Архангельскийдин кеңештерине кулак түрдүк. Анын Time Drive, как успевать жить и работать, Time Drive, жашоого жана иштөөгө кантип үлгүрөбүз жана Time Management, толук курс, окуу куралы китептерин кармандык. Жана дагы Хайнс Мариянын Позитивный Time Management, как успевать быть счастливым, жагымдуу Time Management, бактылуу болууга кантип үлгүрөбүз китебинин негизинде алып отуруп, убакытты мерчемдөө менен ага шайкеш өмүр сүрүүнүн кишини тажатпай турганын, анын кайра бактылуу болуусуна жол ачарын көрсөтүүгө аракет кылдык. Кыскасы, бул кошуналарыбыздын да эмгектеринен пайдаланган учурларыбыз көп болду. Бул эмгек биздин элде, биздин тилде ушул маселе боюнча жазылган алгачкы чыгармалардын бири болоорун да жогоруда айттык. Анткени менен теманы тереңдей киргенде, эне тилибизден алынган диний жана адабий китептер менен сайттардын материалдарын алганыбыз бар. Биздин элдин дагы убакыт жаатында такыр куружалак эместигин көрсөтүү максатында мурунку акын жазуучуларыбыздын чыгармалары, эл оозундагы макал лакаптарды ылайыктап колдонууну унутканыбыз жок.
Китебиздин эң алгач убакыттын баалуулугу менен маанилүүлүгүн көргөзүү менен баштоону эп көрдүк. Убакытты жемиштүү пайдалануунун зарылдыгын түшүнүү үчүн анын канчалык баалуу белек экендигин жакшылап сезүү кажет экени айкын. Убакыттын маңызын түшүнгөндөн кийин аны кантип туура колдонуу керектиги түшүнүксүз болуп калбоосу үчүн убакытты жемиштүү пайдаланууга берилген кеңештер менен заманбап тайм менеджмент темасындагы эрежелер каралды. Анын ичинде мерчем түзүү, убакытты керектүү нерселерге жумшоо, ишти кийинкиге калтырбоо, убакытты жоготпоо жана бош өткөрбөө сыяктуу маселелерге терең түшүнүк берилип, бул жаатта дүйнөлүк тажрыйбадагы бардык кеңештер камтылды. Андан соң ислам дининдеги убакыт маселеси колго алынды. Ушул багыттан убакыттын маанилүүлүгүн түшүндүрүп олтуруп, ал тууралуу Куранда эмне айтылганына кезек бердик. Убакыт темасына Алланын касиеттүү китебинде көптөгөн орун берилгенин, анын ушу канчалык маанилүү экенине далил болот. Ушул жагынан Куранда аталган убакыт түрлөрү менен алардын мааниси, ибадаттарыбыздагы убакыттын орду, убакытты учурларга бөлүүнүн сыры тууралуу да аныктамаларды берип өттүк. Убакыт маселесин ислам дини жаатында караштырып жаткандыктан, динибизде өзгөчө баалуу саналган учурлар менен убакыттарды атап өтүүгө да көңүл бурдук. Ошону менен бирге мусулман баласы убакыттын бөлүүсүн кажет болгонун билдирген ибадат, намаз менен анын убакыттары жана түнкү намаз боюнча да сөз болду. Андан кийин кишинин башкы муктаждыктарынын бири эс алууга убакыт бөлүү жаатында атайын тема бөлүнүп, динибизде эс алуунун орду, атайын эс алуу убакыттары менен майрам күндөрү тууралуу кеңири маалыматтар берилди. Адам баласынын жашоосу дагы убакыттын агымында өткөндүктөн, анын жашоосунун бөлүктөрү менен ар бир бөлүктүн маанилүүлүгү жана ал учурлардагы жасай турган иштери бир-бирден жазылып, өзгөчө темага киргизилди. Убакытын жемиштүү пайдаланууга шыктандыруучу ар бир жандын алдыга койгон максаты болуш керек экенин эскертип өттүк. Пенде белгилүү бир убакыттын ичинде өмүр сүрүүсү менен канаттуудай зымыраган убакытка көз каранды болгондуктан, биз мусулман иретинде убактыбызды дүйнөлүк иштерге да, акыреттик амалдарга да жеткизе билүүбүз керектиги менен анын жолдору көрсөтүлдү. Динибиздеги убакыттын баалуулугу жана тайм менеджмент эрежелери менен таанышып, алардын маанисине түшүнүп болгон соң, мусулман баласы ошол убакыттын кандай иштерге жумшоосу керектиги айтылды. Алардын ичинде адал рызкы табуу, ибадат кылуу, билим алуу, үй бүлөгө убакыт бөлүү, туугандар менен досторго көңүл бөлүү жана эс алуу сыяктуу эң башкы маселелерди бир-бирден түшүндүрдүк. Эң аягында убакытты жемиштүү пайдалануунун мааниси түшүндүрүлүп, ага арналган эрежелерди айтып болгон соң, темабыздын тажрыйбалык жагын көрсөтүү максатында ушул маселени терең түшүнүп, жашоосунда колдоно алган инсандардын мисалдарын келтирип, үлгү алуу жолдорун караштырдык. Ислам дининде убакыттын маанилүүлүгүнө өтө терең маани берилгендигин дагы бир жолу далилдеп көрсөтүп, корутундулоо аркылуу китебибизди жыйынтыктадык. Китепке келтирилген маалыматтарды пайдалануу менен жашоосун жемиштүү пайдалана алган бир гана киши болсо да, бул эмгегибиз максатына жетти деп эсептейбиз. Убакыт баалуулугу. Убакытка тил тийгизбегиле, себеби аны дагы Алла Таала жараткан. Хадис. Убакыт аманат. Алла Таала Куранда бекеринен асырга ант деп убакыт ант бербесе керек. Асыр сүрөсү 1-аят. Аллах Тааланын эч кимди бөлүп жарбай, бири-биринен өзгөчөлөнтпөй, жалпыга тегиз ыйгарган бирден бир неаматы убакыт. Мүлдө адамзаттын өмүрүндө күнүмдүк 24 саат бар. Ошондуктан убакыт жаатында эч кандай миллионерлер болбойт. Убакыт Алланын белгиленген өлчөмү менен агып кете берет. Бул жалганда көп эле нерсени сатып алууга же кайтарып алууга болот. Бирок өткөн убакыт гана андай эмес. Ал кайтып да келбейт, сатылбайт дагы, карызга да, аманатка да алынбайт. Акчанын куну ага эмне алууга болоору менен өлчөнөт. Ал эми убакыттын куну ошол мөөнөттө эмне жасай аларыбыз менен тикелей байланышкан. Убакыт өтө маанилүү, ал кайра кайтып келбейт. Атайын жайларга суу чогулта аласың, бирок убакытты чогултуу мүмкүн эмес. Саат сатып алсаң дагы убакыт сатып ала албайсың. Убакыт өтө маанилүү абалдарды гана эмес, эч кандай мааниси жок иштерди да өзгөртүп жиберүүгө жөндөмдүү. Деги жашообузда убакыттын таасирине кабылбай турган эч нерсе жок. Убакыт күчтүүнү күчсүзгө, алсызды алдууга айлантып кое алат. Убакыт сөзсүз өзгөрүүгө учуратат. Бардык иштер белгилүү бир убакыттын аралыгында орундалат. Бирок ошого карабай көптөгөн кишилер ушул кайталангыс, орду толгус жана эң зарыл байлыкты эң жөнөкөй нерсе катары карайт. Убакытты баалай билүү жашоонун сапатын көргөзө турган эң негизги өлчөм. Акча маанилүү, жашоо андан да маанилүү. Ал эми убакыт баарынан маанилүү.
Александр Суворов. Ошондуктан ар бир учурубузду жакшы пайдаланышыбыз керек. Анткени убакыт эч качан эч кимди күтүп отурбайт. Өткөн мезгил кайра кайтып келбейт. Ал эми келечек болсо бүдөмүк. Бир гана өз учурундагы мезгил адам уулуна берилген баасы жок мүмкүндүк. Убакыт ар бир кишиге мүмкүндүк берет. Ошол мүмкүнчүлүктү дал убагында пайдалангандар гана ийгиликке жетет. Болбосо убакыттын адам баласы үчүн мүмкүндүк экенин байкай албаган киши жашоосунда баардык жакшылыктан куру калат десек болот. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болуп турганда, убакытты Алла ыраазы боло тургандай пайдалануу эң акылман кишинин иши. Бүгүнкү күнү көзгө араң-араң көрүнгөн алтындын күкүмүн да эч ким таштап салбай турганы баарыбызга маалым. Бирок миллиондогон алтын берсең да сатып алууга болбой турган убакыттын ысырабына көп эле киши маани бербеген кандай гана өкүнүчтүү. Жаш кезектин маанилүүлүгү. Жаш курагын ойноп күлүп өткөрүп ийген киши каарлыгын кайгы капа менен тосуп алат. Адам баласынын убактысынын эң маанилүү бөлүгү катары саналуу күндөр менен гана тартууланган баа жеткис неамат жаштык курак. Акылдуу киши бул аркылуу баалуу, ары кектелүү мүмкүнчүлүктү өзүнүн түбөлүк жашоосуна эң натыйжалуу багыттоонун жолун издейт. Арийне, жаштыктын кадырын көпчүлүк каараганда гана байкап калууда. Тажрыйбасы мол, көптү көргөн аксакалдарыбыздын айтканын уксаң, абайла, уулум, жаштыгыңа алданып калба, анткени ал өтө ылдам өтүп кетет дешет. Имам Раббинин муну эки ооз сөз менен кандай гана сонун жеткирип койгон. Өмүрүңдүн эң баалуусу болуп саналган жаштыгыңды эң баалуу иштерди жасоо менен өткөзүшүң керек. Жаштык кезди ойноп күлүп өткөрчү курак деп ойлонгондор катуу жаңылат. Жаштык чак кишиге өмүр бою керектеле турган мыкты ишеним менен зыңкыйган тарбияны алуунун эң ыңгайлуу кези. Ушул учурду жакшы колдонбогон, жетиштүү билим албаган жандар каараганда деле кадырлуу кары боло албайт. Тескерисинче элди тажаткан, жанынан алыстатып кутулууга шашкан чал болот. Ажал айтып келбейт, жаштык кайтып келбейт. Макал. Эгер эржеткен муун өзүнүн жаш кезиндеги күч-кубатын жалаң напсинин азгырыгы менен, кыялындагы азгырууларын орундатуу менен гана өткөрчү болсо, анда алар Алла Тааланын мээрими менен айкөлдүгүнөн алыскалары турган иш. Мындай бакытсыздыкка дуушар болгон муун кандай жагынан карасаң да артта калат. Кандай кесипти аркалабасын, бул жашоодо өз ордун табууга умтулган ар бир жандын ийгиликке жетүүсүнө анын убакыт түшүнүгү чоң роль ойнойт. Демек жаштардын тарбия, билим ала турган маалында аларга үйрөтүлө турган негизги маалыматтар менен тарбиянын катарында убакытка тийиштүү маселелер да болуш керек. Мындай маалыматтар менен калыптануусу зарыл болгон адаттар жашоонун ар бир ирменин натыйжалуу өткөзүүгө жардам берип, кишинин ийгиликке жетүү жолунда биринчи орунда турат. Бул жеке киши үчүн зарыл болгондой эле жалпы коом үчүн да маанилүү. Убакыт маселесин жакшы түшүнгөн, ич ара карым-катнашын ошол түшүнүккө жараша иреттей алган коом башкаларга караганда алда канча бийикке умтулуп, алдыга озот. Алдыңкы мамлекеттерди карасаң, убакыт түшүнүгү өтө жакшы жолго коюлуп калганын таасын байкалып турат. Бул маселеде иликтөө жүргүзгөн дүйнө таануучулар өнүккөн мамлекеттер менен өнүкпөй калган өлкөлөрдүн арасындагы эң негизги айырмачылыктардын бири убакыт түшүнүгүнө байланыштуу экенин байкашкан. Алардын айтуусу боюнча өнүккөн өлкөлөрдө аткарылган иштин убакытка байланыштуу тартиби бар жана ал ар бир иш өзүнө бөлүнгөн убакыттын ичинде орундалуусу кажет. Өнүкпөй калган мамлекеттерде болсо, жашоо тартиби чар жайыттыкка учураган. Бул маселе тек гана батыш менен чыгыштын ортосундагы айырмачылык эмес, бардык өнүккөн өлкөлөр менен артта калган элдердин арасындагы байма-бай кездеше турган өзгөрүүсүз акыйкатка айланган. Ар бир ирмемдин акыреттик эсеби. Убакытты мерчемдөөнү мусулмандардын жашоосуна сиңирүү үчүн динибиз анын маанисине көңүл буруп эле тиң болгон эмес. Ошол эле маалда Куранда да, хадисте да пенденин өмүрүнүн ар бир ирмеми эсепке алынары, ченелип берилген өмүр аттуу казынаны кандай жолдо, кандай жумшалганы суралары так айтылган. Куранда адам баласы жаратылган соң каалагандай жашай берүүгө жиберилбегенин, өмүр бою иштеген ар бир ишин атайын дайындалган периштелер ушундай тизмектеп жазып отурганын, бир эле жасаган иш аракетин эмес, оюна кылт эткен нерселерди да жазылаарын, эсеп күнү келгенде адам баласы анын бирөөсүнөн да баш тарта албай турганын, кудум ошол иштерди аткарган тили, көзү, кулагы, колу буту сыяктуу дене мүчөлөрү бир-бирден күбөлүккө өтөөрүн, аткарылган жамандыгы же жакшылыгы чаңдын күкүмүндөй көзгө илешпес болсо да суроо соопсуз калбай турганын, ал эсеп күнү адам баласы ата энесин, бир тууганын, өмүрлүк түгөйүн, бала бакырасын да унутуп, өз үчүн гана чуркап калаарын, жаш балдар заматта куудай ак чачтуу карыга айлана турган укмуштуудай оор,
укмуштуудай коркунучтуу күн болоорун эскертет. Кишинин жеке инсан катары жоопкерчилиги менен акиретте бере турган эсеби тууралуу аяттардын саны өтө көп. Бул айтылгандарды төмөндөгү хадис аябай кеңири ачып түшүндүрөт. Кыямат күнү ар бир пенде 5 суроого жооп бербей туруп эч кайда жыла албайт. Алар: биринчиден, жашоосунун ар бир ирмемин кандай өткөргөнү; экинчиден, жаш кезин кандай өткөргөнү; үчүнчүдөн, мал мүлкүн кандай жол менен тапканы; төртүнчүдөн, мал мүлкүн кандай сарптаганы; бешинчиден, билгенине жараша амал кылгандыгы же эч кандай амал кылбагандыгы. Жакшылап карай турган болсок, бул айтылган 5 абалдын бардыгы аздыр көптүр убакыт менен байланышы бар экенин тана албайбыз. Исламдын адамзатка алып келген тарбиясы менен жогорудагы абалдарга байланыштуу ишеними калыптанган жан убакытты мерчемдөө маселесинде кайдыгерлик кылбасы анык. Эй, адам баласы, сен күндөрдөн, тагыраак айтканда, убакыттан турасың. Ар бир өткөн күн менен сенин бир бөлүгүң күбүлүп баратат. Хасан Барси. Ошондуктан алдыбызда акыреттин эсеби күтүп турган истен чыгарбайлы. Арийне, акыреттен коркпой, бул дүйнөдөн коркуубуз керек. Анткени акыретте бул дүйнөдө аткарган иштерибиздин натыйжасын көрөбүз. Ошондуктан акыретте кандай натыйжага жетерибиз бул жалганда убактыбызды кандай өткөргөнүбүзгө тикелей байланыштуу болмокчу. Ар бир агарып аткан таң менен өмүр дептерибиздин жаңы барагы ачылат. Мына ошол өмүр барагын кандай толтурабыз? Кираман катибиндер бүгүнкү акыреттик файлыбызга эмнелерди сактайт? Момун мына ушул акыйкаттар тууралуу терең ойлонуп, көңүлүнүн түпкүрүнөн эсебин алып, убакыттын эң пайдалуу иш менен өткөргөнү оң. Убакыттын маңызын түшүнгөндөр. Тарыхта артынан өчпөс из калтырган Хет падышалыгы, Мысыр, Грек жана Рим маданиятында жылнаама колдонуусу, алардын ошондой илгерки заманда эле убакыттын кадырын түшүнүп, ошого жараша өмүр сүрүүгө аракет кылганы туюнткандай. Жылнаама, убакыттын эсебин алуу деген түшүнүктөр мамлекет менен жарандардын күнүмдүк турмушу убакытка жараша мерчемделгенин билдирет. Күн тартиби боюнча аракет кылуу убакытты ретке келтирип, жашоосун өтө пайдалуу өтүп жатканын көрсөтөт. Тарыхтагы эң алып мамлекеттердин бири болгон Масырда жылды 12 айга, күндүздү 12 саатка, түндү 12 саатка бөлгөнү, ар бир саатка өз-өзүнчө ат берилгени маалым. Алгачкы мусулмандардагы убакыттын кадырын өтө жетиштүү түшүнө алган. Мунун бирден бир далили боло турган эң чоң ачылыш алардын саатты ойлоп тапканы. Чоң аянттарда, кенен сарайларда, ачык аянттарда, коомдук жайларда ар дайым саат боло турган. Бул алардын ар бир мүнөтүн кадырын түшүнөрүн көрсөтөт. Ушундай убакытты кадырлай билген үчүн ислам маданияты бүткүл орто кылымдагы караңгылыктын нурга бөлөй алды. Башкалар мусулман маданиятынан үлгү алып, көп нерсени үйрөндү. Ал эми азыр ошол маданият кайда калды? Эмнеге мусулман ааламы артта калууда деген суроолорго бир гана жооп. Себеби азыркы мусулман эли убакытты баалабай турган болду. Батыш болсо, тескерисинче, түбөлүккө негизделген руханий баалуулуктары болбогондуктан, ар бир мүнөтүн эсептүү пайдаланып, өзүнүн өнүгүү жолунда зор ийгиликтерге жетишип олтурушат. 19-кылымда алдыңкы мамлекет катары эсептөөгө болбой турган Орусия империясынын коммунисттик төңкөрүштөн кийин жеткен технологиялык өнүгүүсүн дагы жаңы башчылардын убакыт тууралуу түшүнүктөрү туура калыптанганы менен түшүндүрүүгө болот. Төңкөрүш убагындагы башчылардын өздөрү убакыт сындуу баалуу нерсе, кол саат сындуу катардагы оокатка аманат кылынбайт деген түшүнүк менен кыска убакытта өтө зор иштерди аткаруу үчүн миң түрлүү чара издеп, убакытты элине багындырууга тырышып, адамзат тарыхында мурда кийин болбогон умтулуу менен барча мекендештерин убакытты пайдалуу колдонууга жеткирүүгө белсенген. Ошону менен төңкөрүш убакыт машинасына айлангандай болду. Убакыт эң ченелүү кор. Эгер ал туура башкарылбаса, башка эч нерсе туура башкарылбайт. Питер Дракер. Убакытты башкаруу. Убакытты жемиштүү пайдалануу. Күн сайын таң эрте алдындагы күнүн мерчемдеп, ошол мерчемине жараша кадам таштаган киши кымкуут жашоонун баш айланткан жолдорунан жол таап берген жипти кармап бараткандай болот. Виктор Гюго. Постсоветтик кошуналарыбыз Орусиянын тайм-менеджмент боюнча серепчиси Глеб Архангельскийдин айтуусу боюнча, өз убактысын башкаруу түшүнүгү кишинин баардык мүмкүнчүлүктөрүнүн ичинен эң баалуусу убакыт болгондуктан ортого чыккан. Убакыт кайра кайрылып келүүсү мүмкүн болбогон, өтө чектелүү казына. Ошондуктан баардык башкаруу системасын убакытты эсепке алып олтуруп иреттөө кажет.
Эми ушул түшүнүккө асыл динибиз аркылуу аныктама берүү аракетин кыла турган болсок, бул дүйнөдө жана акыретте ийгиликке жетүү үчүн өзүбүзгө жана өзүбүз жооптуу болгон жарандарга пайдалуу болуу максатында убакытты туура пайдалануу менен жемиштүү жумшоону мерчемдөө зарыл. Өткөн кылымдын биринчи жарымында өзүн өзү жана убакытты башкаруу туурасында көптөгөн иликтөөлөр жүргүзүлүп, эмгектерди жазып кеткен Америка австриялык кеңешчи Питер Друкер бул маселе тууралуу мындай нускама берет. Ийгиликке жете турган киши дароо эле ишке киришпейт, эң биринчи убакытын карайт. Анан дароо эле мерчемдеп баштабайт. Алгач убактысын кандай иштерге жумшаарын тактайт. Ошол эле маалда убактысын текке кетире турган кажетсиз иштерди болушунча кыскартууга жан үрөйт. Тайм менеджмент. Тайм менеджмент жөн гана ыкма эмес, ал айланага башкача кароону үйрөтө турган курч көз караш. Бул жаңы көз караштын негизи төмөндөгүдөй жөнөкөй акыйкатты түшүнүүдө жатат. Жашоо кишиге бир гана жолу берилет. Аны текке кеткен убакыттар үчүн абийирдин азабына кабылбай тургандай өткөрүү зарыл. Ал эми акыреттеги түбөлүк жашоо бул жалганды кандай өткөргөнүбүзгө байланыштуу экенин эске алганда, жер бетиндеги бир ирет бериле турган мүмкүндүк деп саналган өмүрүбүзгө өтө кылдат кароонун маанилүүлүгү арта түшөт. Экинчиден, убакыт киши өмүрүнүн курама бөлүктөрү. Башка казынанын баардыгы турмуш жолунда жоголуп, кайра табылып турушу мүмкүн. Бир гана убакыт ошол кеткен бойдон кайрылып келбейт. Үчүнчүдөн, убакыт менен кишинин аракети кайтарымсыз. Жасалган аракетти акыл элегинен өткөрүп, кайбирин түзөтүүгө, күнөө болосо тооба кылууга, башкалардын кечиримин алууга болот. Бирок эч бир жан болуп өткөн ишти таптакыр жоюп сала албайт. Тайм менеджмент кайра келбес жашоонун бөлүктөрүн жеке баалуулуктарыңыз менен максаттарыңызга ылайык акыл эстүү колдонуу. Тайм менеджмент күндөрүңдү мерчемдөө гана эмес, ал жашооңуздагы орду толгуз убакыт корун максатыңызга, баалуулуктарыңызга жараша колдонууга шарт түзө турган адистердин жыйынтыгы. Бул түшүнүктүн негиздери: биринчи, тандоо эркиндиги. Тандоо эркиндиги кишинин ички жан дүйнөсү менен түшүнүгүнөн башат алып, андан соң жашоо деген көз карашына өтүп, кишинин аракетинин эркиндиги менен ааламды өзгөртүү эркиндигине чейин мүмкүндүк берет. Экинчи, жоопкерчилик. Адам баласы өмүрүн кандай өткөргөнү, убакыттын кандай жумшаганы боюнча Алланын жана жеке абийиринин алдында жооптуу. Ал эми эч санаасыз жашоонун агымы менен жүрүп, өмүр жолун иреттөө үчүн бир да жолу эркин колдонбогон, өз жашоосу менен убактына байланыштуу жоопкерчиликти мойнуна албаган жанды адам дегенге болобу? Үчүнчү, өнүгүү. Ар түрдүү деңгээлде, ар түрдүү тармакта өзүн өзү өнүктүрүүгө көңүл буруу кажет. Жашоо өнүгүү мезгили, бышып жетилүү мезгили, алга умтулуу убакыты. Тайм менеджмент баарына керектүү курал. Мейли жумуш ордундагы киши болсун, мейли үй жай менен алек аял болсун, мейли билим жолундагы студент менен окуучу болсун, деги баары тең убакытка муктаж. Чектелүү убакытта баардык иштерин бүтүрүү үчүн убакыттын маанисин түшүнүп, жемиштүү пайдалануунун жолдорун үйрөнүп, ысырап кылуудан оолак болуу керек. Мерчем түзүү. Убакытты мерчемдөө киши менен ааламдын өнүгүүсүнө, эң оор жана комплекстүү баалуулуктар аркылуу жашоого болгон көз карашты жакшы жакка өзгөртүүгө мүмкүндүк бере турган бирден бир курал. Тайм менеджмент боюнча серепчи Алан Лаккейдин айтуусу боюнча, мерчем түзүү аркылуу сиз биринчи күндөн тартып убактыңыздын 25%-ын үнөмдөй аласыз. 3-4 аптадан кийин күнүмдүк мерчем түзүү адатыңызга айланат. Ошону менен сиздин жумуш өндүрүмдүүлүгүңүз арта түшөт. Биринчиден, убакытты жемиштүү пайдалануунун эң негизги каадасы, принциби күнүгө эртең менен ошол күнү жасала турган иштердин тизмесин жазып мерчем түзүү. Эң туурасы, мерчемди кечинде, жумуштарыңыз бүткөн маалда жазуу. Эртең кандай иштерди бүтүрүү керектигин тизмелеп жазуу аркылуу акыл эсиңизге белги берип, өзүңүз уктап атканда дагы акыл эстин ошого жараша жумуш аткаруусуна өбүлгө түзөсүз. Мындайда көбүнчө эртең менен иштериңизди сапаттуураак, жемиштүүрөөк орундоого таасирин тийгизе турган даяр ойлор, даяр чечимдер менен ойгоно аласыз. Экинчиден, эгер жумуштун жүрүшүндө кандайдыр бир милдет жүктөлүп калса, аны дароо мерчемдегиңизге тиркеп коюңуз. Бирөөгө телефон чалуу же электрондук байланыштарды текшерүү сыяктуу азгырыктарга алданбаңыз. Жана тапшырманы мерчемдегиңизге киргизүү аркылуу сиз алардын арасында кайсы иштин мааниси жогору экенин анығыраак көрө аласыз. Бүгүн жасалган жакшы мерчем келерки аптада ишке аша турган эң мыкты мерчемден абзелирээк. Генерал Джордж Латтон. Үчүнчүдөн, ишке киришээрдин алдында тизмеңизге көз чаптырып карап көрүп,
Аларды маанилүүлүгүнө жараша тамгалар менен же сандар менен белгилеп алыңыз. Ушул маалда тизмедеги жумуш жасоо менен жасабай койгондо кандай натыйжанын чыгаарын ойлонуңуз. Алардын арасынан кээ бир иштер ушунчалык маанилүү болгондуктан, эгер жасабай калса натыйжасы өтө оор болушу мүмкүн. Ал эми кээ бирөөсүн жасабай койгондон эч бир зыян тартпооңуз ыктымал. Мындайча айтканда, бардыгы жумуштун натыйжасына байланыштуу. Убакыттын жемиштүү пайдаланган чыгаан кишилер эң алгач натыйжалуу иштерге убакыт бөлөт. Жолу болбогон бечаралар деле кээде көбүрөөк мээнеттенип, кыйла убакытка чейин иштеши мүмкүн. Бирок алар убакыттын эң натыйжасыз нерселер менен текке кетирет. Андай жумушту жасабагандан эч нерсе деле өзгөрбөйт. Тилекке каршы, көпчүлүк маанилүүлүгү жагынан 3-чү, 4-чү орундагы иштер менен жүрө берип, убактынын көбүн өткөрүп коет. Ошону менен алар жумуш жасап атам деп ойлоп, өздөрүн өздөрү алдап же алданып калаары ажеп эмес. Бирок чын-чынына келгенде алар толук кандуу натыйжага жете албагандыктан, убактынын басымдуу бөлүгүн бош өткөргөн болуп саналат. Убакыт кылыч сыяктуу, сен аны кеспесең, ал сени кесет. Араб макалы. Мына ушундай жөнөкөй эрежени аткаруучу иштердин тизмесин даярдоо, аларды маанилүүлүгүнө жараша иреттөө, эң маанилүү иштен баштап катары менен орундоо, сактоо аркылуу сиз жумушуңуздун натыйжасын 2 же болбосо 3 эсеге чейин арттыра аласыз. Бул өтө зор ийгиликтерге алып бара турган жол. Убакыт менен каражат бири-бири менен тыгыз байланышкан түшүнүктөр. Аларды туура пайдалануу менен ийгиликке жетүүгө болот. Туура эмес колдонуу менен куружалак калууга болот. Коротулган нерселерди кайтарып алуу да мүмкүн эмес. Акыл менен колдонулган убакыт менен каржынын пайдасын көптөгөн жылдар бою көрүүгө болот. Мерчем түзүүнү ойлогондо же анын зарылдыгын ойлогондо, карманып жүргөн динибизди туура түшүнө албаган кишилерден мусулман пенде Аллага тобокел кылуусу зарыл деп айтылган. Ошондуктан келечекке мерчем түзүү ага ишеним менен тобокелдикке кайчы келет деген сыяктуу тескери пикирди да угуп калышыбыз мүмкүн. Арине, Алла Тааланын сөзү касиеттүү Куранда бизге мындай түшүнүктүн туура эместигин даана көрсөтөт. Жусуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхиссалам Масырда казына башчысы болуп дайындалганда, алдыдагы 7 жылга карата мерчем түзүп, элди ачарчылыктан аман алып калат. Ушундан улам мерчем түзүүнүн динибиз менен ыйманыбызга кайчы аракет эмес экендигин көзүбүз жетет. Болгону мерчем түзүп, ошол убакытта бир ишти аткарууну ойлогондо, мусулман баласына жараша турган Алла кааласа деген сөздү айтууну унутпаганыбыз оң. Мерчем түзүүдө убакыт менен жайдын талаптарын эске алуу. Жасала турган ар бир иштин белгилүү бир жайы менен белгилүү бир убактысы болору анык. Тагыраак айтканда, кандай жумуш болбосун, анын жасалар орду менен мезгили болот. Демек, ар бир иш ошол орду менен убакты саатына тыгыз байланыштуу. Ошондуктан анын натыйжалуу болушу үчүн тек гана мерчемдөө жеткиликтүү эмес. Аны аткаруудагы убакыт менен орун өзгөчөлүктөрүнө да көңүл буруу зарыл. Мисалы, ойдо жок жерден коноктор келип калды. Же дагы бир күтүүсүз иштер чыгып калды дейли. Мына ушундан улам аткаруучу иштерди мерчем дегенде жумуш иретин бузулуусу мүмкүн экенин да эске алып, ошого жараша алдын алуучу чаралар көрүлбөсө, анда ал ишке керектүү убакта татыктуу деңгээлде бүтпөй калышы мүмкүн. Жасалар иштин орун өзгөчөлүгү да ушундай маанилүү. Бул жерде орун дегенде бир гана үй, кеңсе, китепкана сыяктуу имараттар эмес, өзүбүз жашап аткан коомду, чөйрөнү да эсепке алуу керек. Ошол сыяктуу эле убакыт дегенде бир гана жумуш аткарылуучу белгилүү бир сааттарды гана эмес, өмүр сүрүп аткан кылымды, замандын өзгөчөлүгүн да унутпоо зарыл. Мерчем түзүүдө алыбыз жеткендей максаттарды мерчемдөбүз керек. Ошол эле маалда ортодогу натыйжаларды да жокко чыгарбоо зарыл. Макс Нардау. Мерчемдөө жолдору. Заманбап тайм-менеджмент бир гана кантип баарына жетишүүгө болот деген суроого жооп бербейт. Ал өзүңдү жана кыймыл аракетиңди башкаруу. Тайм-менеджмент 4 негизден турат. Биринчи философия, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Экинчи стратегия, кайда деген суроого жооп берет. Үчүнчү технология, кантип, эмне менен деген суроолорго жооп берет. Төртүнчү натыйжа, кандай деген суроого жооп берет. Кишинин өмүрүн жолоочунун сапары дей турган болсок, чыккан жеринен көздөгөн жайына чейин жетүү үчүн кандай бараарын, төтө жол, коопсуз жол, даңгыр жол жана башка, эмне менен бараарын, кандай каражаттар колдонулаарын, кайда бараарын, көздөгөн максаты менен бара турган жолдун бир болуусу жана эмнеге бараарын, эмнеге башка жерге эмес, дал ошол жерге барыш керектиги аныктап алуусу өтө маанилүү.
Ошондуктан киши алдынан чыккан ишти аткарардан мурун ушул шарттарды караштырып, өзүнө коюлган сурактарга жооп берип чыгуусу керек. Мерчем түзүү жараянында маани берилүүчү зарылдыктар. Биринчиси, жазып алуу. Мерчемди ишке ашырууда зарыл болгон эң негизги каада аны кагаз бетине түшүрүү. Бул мерчемге олуттуулук берет. Ошону менен бирге мерчемделген иштердин орундалып, орундалбаганын байкоого да ыңгайлуу. Экинчи, туруктуулук. Күнүмдүк мерчемди туруктуу түзүү туура ойлонууга, ой токтотууга, өз иши менен жашоосуна деген жоопкерчиликтин арттыруусуна өбөлгө түзөт. Ошол эле маалда акыл эсти артыкбаш маалыматтардан тазалап, маанилүү негиздер менен пикирлерге орун бошотууга, эске тутуу жөндөмүн арттырууга шарт түзөт. Үчүнчү, басымдуулук. Мерчем түзүү жараянында эң маанилүү иштер менен тапшырмаларга басым кылуу кажет. Төртүнчү, тактык. Мерчем түзүү сизге убакыттын өлчөмүн жана ошого жараша анык мүмкүнчүлүктөрүңүздү көрсөтөт. Убакыт орду толгуз казына. Убакыт мүлдө адамзатка бирдей берилген казына. Ар бир пендеге күнүнө 24 саат бөлүнөт. Ортодогу айырма ошол тең бөлүнгөн байлыкты ким кандай пайдалангандыгында. Ийгиликтүү киши убакытын туура колдонот. Ийгиликтүү киши баарына өз убагында үлгүрөт. Кишинин жашоо мерчемин төмөндөгүдөй жадыбал менен көрүүгө болот. Эң башында бир күндүк мерчем, экинчиси кыска мөөнөттүү мерчем, үчүнчүсү узак мөөнөттүү мерчем, 1 жылдык. Максатка жетүү жолундагы негизги мерчем, төртүнчүсү, бешинчиси бүткүл жашоонун мерчеми, алтынчысы кишинин өмүрлүк баалуулуктары. Бул кудум пирамиданын түзүлүшүнө окшош. Ал эми аны тикелеген негизги кирпич убакыт. Жыл, күн, саат. Убакыт орду толгуз казына экенин да эстен чыгарбоо керек. Уурдалган акчаны кайтарууга болгону менен, уурдалган убакытты эч ким кайтарып бере албайт. Кишиде милдеттүү түрдө күнүмдүк мерчем болуусу керек. Убакытты мерчемдөөгө каршы чыккандар азыркы учурда баардык нерсе тез-тезден өзгөрүп турарын бетине кармашат. Анығында мерчем түзүү так ошол өзгөрүү болуп кетиши мүмкүн деген жагдайлар үчүн керектүү. Сиз эртең менен тиш жууну мерчемдебейсиз да, ал сиз үчүн ансыз деле көндүм адат. Мерчем сизди таптакыр кишендеп, айланада болуп жаткан өзгөрүүлөргө көз жумууга мажбурлабайт. Мерчем кубулумдуу жашоо жагдайларына көнүшүүнүн жолу. Мерчем түзүүгө күнүнө 5-7 мүнөт убактыңыз кетиши мүмкүн. Бирок ошону менен сиз өтө көп убактыңызды үнөмдөйсүз. Алланын эң сүйүктүү кулдары күн менен айды көзөмөлдөгөндөр. Хадис. Сиз эки түрдүү мерчем жасасаңыз болот. Апталык жана күнүмдүк. Аптаңызды мерчемдөө жараянында сиз апта ичиндеги маанилүү тапшырмаларды, жолугушууларды, иш-чараларды жазып коесуз. Ал эми майда баратына чейин жазылган күнүмдүк мерчем түзүүнү кааласаңыз, күнүмдүк иштериңизди саатына чейин белгилеп жазуу жолун тандайсыз. Эң жемиштүүсү, жогоруда солдон оңго карай апта күндөрү жазылган. Ал эми алардын ар биринде өйдөдөн ылдый карай күнүмдүк сааттар жазылган күндөлүк дептерди колдонуу. Бир күндүк мерчемдөө. Күнүңүздү мерчемдөө жараянында төмөндөгүдөй 3 түрдүү иш менен бетме-бет келесиз. Биринчи, аткарылуучу убактысы бекем такталган иштер. Жын алыш, жолугушуу жана башка. Экинчи, аткарылуучу убактысы бекем такталбаган иштер. Кайсы убакытта жасоону өзүңүз чече турган иштер. Үчүнчүсү, узак мөөнөттү камтыган иштер. Жасалчу убактысы бекем такталбаган, бирок кыйла убакытты талап кылган иштер. Эми күнүңүздү мерчемдегенде эң биринчи жасалчу убактысы бекем такталган иштерди убактысына жараша жазып алыңыз. Андан кийин бош турган убактарга убакыт кенен болсо узак мөөнөттүү иштерди жазасыз. Анан аткарылуучу убактысы так болбогон иштерди калган убакыттарга тиркеп коесуз. Жалпы мерчемиңизди төмөндөгүдөй 3 бөлүмгө бөлүп жаза аласыз. Биринчи, күнүмдүк мерчем. Күндөлүккө жазылган бир күндүк мерчемиңиз. Экинчи, апталык мерчем. Алдыдагы аптада же айда аткарылуучу орточо мөөнөттүү иштер. Үчүнчү, жылдык мерчем. Булардан башка узак мөөнөттүү иштер. Эскертүү. Каалагандар айлык мерчемин да жазып 4 бөлүмгө бөлсө болот. Эми мындагы эң негизги каада мындай. Биринчи, күнүгө кечинде эртеңки күндүн мерчемин жазарда апталык мерчемге көз чаптырып, убакыты жеткен иштерди күнүмдүк мерчемге кошуу. Экинчи, аптада бир рет алдыдагы аптаны мерчемдеген убакытта жылдык мерчемге көз салып, маанилүү иштерди апталык мерчемге тиркеп коюу.
Шашылуу же шашылбоо? Көпчүлүк кишилер жумуштары чачтан көп экенин жана убакыты тары аз болуп атканын айтып даттанышат. Ушунчалык чарчап турганына карабай дем алууга да убакыттары жок. Алардын ою боюнча таң атмай шашмалап жумушка барып, күн бою баш көтөрбөй иштеп, анан кайра үйгө келатканда да бүтпөй калган жумуштарын ала келип, кечки саат 8-9га чейин эмгектенүү зарыл. Чынында бул туура эмес ыкма. Киши убактысынын баардыгын жумушка арнабай, жумушка арналган убакыттын жемиштүү пайдаланууну билүүгө тийиш. Берилген убакытты бардык нерсеге үлгүрчүдөй натыйжалуу жашаганы оң. Жумушун бүтүрүүгө ашыгып, болгон убактысын ишке гана арноо да туура эмес. Ар бир иштин өз убактысы болот. Ислам дини шашкан шайтандын иши экенин айткан. Динибизде шашылуу туура көрүлбөйт. Бир гана төмөнкү 5 нерседен шашылуу керек. Биринчи, келген конокко тамак берүүгө. Экинчи, жасаган күнөөгө тообо кылууга. Үчүнчү, убактысы кирген намазды окууга. Төртүнчү, көз жумган кишини жерлегенге. Бешинчи, бойго жеткен кызды турмушка узатканга. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде шашылыш жасаган ибадат кабыл алынбай турганын минтип эскерткен. О эл журт, шашылбагыла, шашылуу менен сооп таба албайсыңар. Бирок бул жерде ибадат кылуудагы шашылуу менен ибадат кылууга ашыгуунун айырмасы бар экенин айта кетпесек болбос. Себеби адам баласы бул жалгандагы өмүрү канча аяктаганын билбегендиктен, акыреттик иштерин кийинкиге калтырбай дароо орундатууну үйрөнүүгөнү оң. Бул тууралуу Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай сөзү бар. Бенденин убайымы болсо ал ашыгат, ашыккан болсо максатына тезирээк жетет. Аалымдардын түшүндүрмөсү боюнча, мындагы шашылуу дал ошол акыреттик иштерди орундоого шашылууну туюнтат. Ал эми бул дүйнөлүк иштери үчүн убактысын бөлүп, ага шашылуунун деле көп зарылдыгы жок. Шашпаган араба менен коен уулайт демекчи. Шашмалабай кынаптап бүтүрүлгөн иштин дагы натыйжасы менен берекеси мол болот. Бир гана таразанын ташын тең кармап, шашылбаш керек деп жалкоолукка берилип кетпеш керек. Бул дүйнөң үчүн эч качан өлбөчүдөй, акыретиң үчүн азыр өлчүдөй аракет кыл. Хадис. Чыгармачылыкка арналган убакыт. Чыгармачылыкка арналган убакыт мааниси жана баалуулугу жагынан теңдешсиз убакыт болуп саналат. Бир гана жаңыча ойлонуу сиздин бүткүл өмүрүңүздү өзгөртүп, өзүңүз элестете албаган ийгиликке жетишиңиз мүмкүн. Чыгармачылык чабытка канчалык даяр болсоңуз, эргүүнүн келүү ыктымалдыгы да ошончолук жакын. Ал эми мындай чыгармачылык үчүн күнүмдүк тириликтен бир кыйла алыстап, жан дүйнөңүзгө тынчтык берип, ой санааңыздын жогору умтулуусуна шарт түзүүңүз кажет. Чыгармачылык менен алпуруша турган кишинин ойлонуу жөндөмү адаттагы жумуш убактысынан башкача аракетте болот. Паркинсон мыйзамын бузуңуз. Кишилердин жумушу өтө көп жана убактысынын өтө тартыш болушунун негизги себеби көпчүлүгүнүн убактысынын 50% курулай маектешүү, ааламторду кароо, кыйлага созулган түшкү тыныгуу сыяктуу өз милдетинен таптакыр алыс иштерге короосунда. Ошондуктан ийгиликке жетүүнүн эң башкы каадасынын бирөөсү жумуш убактысын толук жумушка арноо. Көптөгөн жылдар мурун англис жазуучусу Стрэл Норткот Паркинсон мыйзамдары аттуу китеп жазган. Мына ошол китепте төмөндөгүдөй жалпыга таанымал тыянак жазылган. Жумуш ага арналган убакытты толугу менен алат. Эгер сиздин бир нерсени жасоого 8 сааттык убактыңыз болсо, анда ага ошол убакыт толугу менен кетет. Ал эмес, аяк жагында жумушту убагында бүтүрүү үчүн тездетүүгө мажбур болосуз. Ошол эле маалда буга терс келген төмөнкү сөзүнүн да тууралыгы бар. Өзүнө арналган убакытта бүтүү үчүн жумуштун көлөмү азаят. Бул деген, эгер өзүңүз үчүн бир ишти жасалуу мөөнөтүн бекем тактап алсаңыз, ишиңиз тезирээк дагы, жемиштүүрөөк дагы орундалат. Адатта бир күндө бүтө турган ишти бир нече саатта бүтүрүүгө болот. Ары ири, ары маңыздуу эмгекти аяктоо үчүн эки нерсе кажет. Так мерчем менен чектелүү убакыт. Альберт Хаббат. Ошондуктан ар бир жасала турган ишиңизге убакыт белгилегенге көнүңүз. Тапшырма бүтчү убакыт белгилүү болгондо гана баардык мүмкүндүгүңүздү салып, ошол мөөнөткө чейин бүтүрүүгө тырышасыз. Мындай ыкма көпчүлүк убакытта оң натыйжа берет. Убакытты жемиштүү пайдаланууга кубат керек. Тайм-менеджмент убакытты жемиштүү пайдалануу экени түшүнүктүү. Убакытты жемиштүү пайдалануу аркылуу киши адаттагыдан көбүрөөк ишти бүтүрүүгө жетишет. Ал эми көп ишти бүтүрүү үчүн убакыт менен кошо күч-кубат да керек экенин эстен чыгарбоо кажет. Кишинин убакыты болуп турганы менен физикалык кубаты жетпей калышы мүмкүн.
Алдан күчтөн тайып калган кезде дагы эле жасала турган иштерибиз көп болчу болсо, анда алардын баардыгын бүткөрүүгө чамабыз жетпей, маанайыбыз чөгөт. Тескерисинче күч кубатка толуп турган кезде аны жумшай турган ишибиз болбосо да жаман абалда болобуз. Ошондуктан убакытты текке кетирбөө үчүн ушул маселенин да чечимин табуу аракетин көргөнүбүз оң. Ал үчүн эң алгач психологиялык жактан чарчоо сезимин жок кылуунун жолун, андан кийин физикалык жактан алсыздануунун алдын ала турган мүмкүнчүлүктөрдү караштыруу керек. Ал эми психологиялык жана физикалык саламаттык үчүн кишинин организми талап кылган абалдар төмөндөгүдөй: уйкуну кандыруу, жетиштүү өлчөмдө суу ичүү, таза абадан дем алуу, күндүн нуруна чыгуу, булчуң эттерге көнүгүү жасоо, пайдалуу заттарга бай азыктар менен аз-аздан тамактануу. Адам баласы өз дене боюнун биологиялык ыргагына шайкеш аракет кылууга аракет жасаса, күч кубатынын жетишинче жемиштүү пайдалана алат. Мисалы, күндүз жумуш жасап, түнкүсүн уктоо, таңга маал акыл эсти талап кылган иштерди жасоо, түшкө маал бир саам дем алуу, түштөн кийин мээге көп күч келтирбей турган иштерди жасоо, жумуш маалында аз-аздан тынгууларды жасап туруу жана башка. Мына ушул сыяктуу киши өзүнүн психологиялык, физикалык, биологиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша аракет кылса, анда анын жумуш өндүрүмдүүлүгү жетишинче артып, күч кубаты жетип, ошол эле маалда өзүн да жакшы сезет. Убакыт сенин өмүр казынаң, ал сенин колуңдагы жалгыз казынаң, жана анын кандай жумшалаарын сен гана белгилей аласың. Абайла, антпесе анын башкалар сенин ордуңа колдонуп коюусуна жол берип коесуң. Карл Сандбург. Убакытты керектүү нерсеге кетирүү. Убакыт эң кубаттуу элемент, анткени менен көбү аны кандай колдонуу керектигин биле бербейт. Жеральд Ниренберг. Убакытты жемиштүү пайдалануу үчүн убактыбыздын кандай иштерге жумшалып атканын тактап алганыбыз оң. Байыркы Рим философу Луций Сенека убакытты өткөрүүнү төмөндөгүдөй сыпаттаган. Биринчи, жакшы өткөрүлгөн убакыт, экинчи, жаман өткөрүлгөн убакыт, үчүнчү, текке кеткен убакыт. Ислам дининде да иштер ушундай иргелип, акыретте кишинин алдынан тосуп чыгат. Ал жайда ар бир 24 саат, 24 сандык түрдө алдыга келери айтылат. Жакшы, пайдалуу амалдар менен, кулчулук кылуу менен, башкаларга жакшылык жасоо менен өткөрүлгөн сааттар сандыкты жыты буркураган жагымдуу нерселерге толтурат. Күнөө жасоо менен, жамандык кылуу менен, башка кишилерге же жаратылышка, жан-жаныбарга зыян тийгизүү менен өткөрүлгөн убакыттар сандыкты киши чыдап тура алгыс жийиркеничтүү нерселерге толтурат. Ал эми кээ бир сандыктар боп-бош келет. Адам баласы үчүн пайда бере турган бир гана биринчи айтылгандай сандык болмок. Экинчиси үчүн азапка дуушар болуу мүмкүн болсо, үчүнчү сандыктагы убакыттын текке кетиргени үчүн суракка тартылат. Демек, акыл эс берилип, өзгөчө жаратылган адам баласы өзүнө аманат кылынган убакыттын кандай иштерге жумшаса туура болоорун ушул жерден да көрүп алгат. Убакытты бөлүштүрүү. Пенде жашоосунда көп иш жасагысы келет, бирок анын баардыгына жетишүү мүмкүн эмес. Ошондуктан кээ бирөөсүн гана тандап алган оң. Деги эле киши өмүрү толугу менен тандоолордон турат. Ал эми бул тандоону кандай туш келсе ошондой жүргүзбөй, акыл эс менен жасоо зарыл. Ар бир тандоо бир нерседен баш тартууга мажбурлайт. Убакытты эң баалуу иштерге жумшоо зарыл. Бул жашоодо биздин тандообузга өтө көп нерсе коюлган. Алардын ичинен эң негизгилерин кийинкиге калтырбай, биринчи кезекте ишке ашыруу өтө маанилүү. Ал эми калгандарын өз даражасына жараша кезекке коюу убакытты эң жемиштүү колдонуунун негизги шарты. Убакыттын кадырын билген киши натыйжада анын жемишин көрөт. Ал убакыттын чектелүү экенин билген соң, аны пайдалуу өткөрүүнү ойлойт. Жалпы иштерин экиге бөлүп, өтө маанилүү жана экинчи орундагы маанилүү деп ажыратуу аркылуу баардык иштерин маанисине карай бир түзүмгө салат. Андан кийин анча маанилүү эмес делинген иштерди мындай кое туруп, өтө маанилүү иштерине көбүрөөк убакыт бөлөт. Ал эми дагы эле убакыттын туура башкара албай жүргөндөр мунун тескерисин жасайт. Тайм-менеджменттин негизги каадаларынын бири ар бир иштин жасалуу тартибин билүү зарылдыгында. Тагыраак айтканда, азыркы технология кулаш жайып, ага барган сайын баарыбыз азгырылып бараткан убакта эң баалуу казына болгон убактыбыз кандай өтүп жатканын байкабай калуудабыз. Бул жаатта күн сайын убакыт бөлүп, назар салуубуз зарыл болгон иштерди туура тандоо үчүн дагы Алла элчисинин мисалына моюн сунабыз. Анын сөздөрү менен акыл насааттары кандай маселе болбосун бизге так, даана түшүндүгөндөй эле оюбузга келген сан жеткис соболдорго да жооп берип, көздөгөн максатыбызды алдыбызга жайып таштайт.
Биз көтөргөн тема эң алгачкы илахи дегендерден баш тарткан маселе экенин да хадистерден көрө алабыз. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам Ибрагим пайгамбарга алейхиссалам түшүрүлгөн 10 барактан мындай шарттар жазылганын айтып кеткен. Акыл эстүү жандын ар мүнөтү эсеп менен өтүшү керек. Биринчиден, убактысынын бир бөлүгүн жаратканына дуба менен ибадатка, анын чеберчилиги менен кудретин ойлоого. Экинчиси, бир бөлүгүн жашоосунда кылган эткендерин эсепке алууга жана келечекте жасай тургандарын мерчемдөөгө. Үчүнчүсү, бир бөлүгүн адал жол менен күн көрүүгө, мал табууга арноосу зарыл. Бул соңку бөлүгүндөгү иштери калган милдеттерин аткарууга жардамын тийгизет. Себеби турмуштук талаптарга ачык толгон жүрөктү дүйнөлүк иштерден бошотуп, эч нерсеге алаксыбай ибадат кылууга шарт түзөт. Хадистин башка риваятында дем алууга арналган убакытта айтылган. Байкалып тургандай, Алланын дини күнүмдүк убактыбызды 4кө бөлүп мерчемдөөгүздү буйруган. Биринчи ибадат, экинчи рызкы табуу, үчүнчү жашообузду иретке келтирүү, өзүбүз эсепке алуу, төртүнчү дем алуу. Билип кой, акыл эс баарын сыйдыра албайт. Андай болсо эң маанилүүлөрүн тандап ал. Бардык кишиге көңүл бура албайсың. Көңүлүңдү акыйкат жолундагы кишилерге арнап, аларга көңүл бур. Жоомарттыгыңда баарына жетпейт. Аны да руху таза кишилерге сакта. Дайыма жан алекетке түшсөң дагы күн менен түн сенин баардык талаптарыңа жетпейт. Ошондуктан алдыңдагы жумуштарыңдын кайсынысын иштеп, кайсынысын кое турарыңды жакшылап танда. Аббас ибни Хасан. Ал эми психологиялык жактан карай турган болсок, кишинин өмүрүндө тең салмактуулук сакталуусу үчүн негизги 4 түрдүү зарылдыгы кемчиликсиз толукталган болушу керек. Булар өздүк сапаты, коомдук орду, руханияты, акыл эси. Бул зарылдыктар өтө терең жана чыныгы маанисинде бири-бири менен тыгыз байланышкан. Баары тең бири-биринен кем калышпайт. Булардын баары тең салмакта сакталганда гана кишинин жан дүйнөсү рахат алат. Ал эми кокус төртөөнү тең бир нукка сала алса, анда ал киши нагыз бакыттын өзүнө балкыган болот. Күнүмдүк жумуш жасай турган убакыттын өлчөмү. Капиталисттик өлчөмдөр боюнча айтылган күнүнө 8 сааттан ашык иштөө жумуштун өнүмдүүлүгүн төмөндөтөт деген түшүнүктү дароо карманып албай, жакшылап акыл калчап көрүү керек. Себеби убакытты туура пайдалануу, натыйжалуу өткөрүү, эч бир илмемди текке кетирбөө үчүн бул айтылган 8 сааттан сырткары убактыңды да пайдалуу иштер менен өткөргөн оң. Ал эми андан ашык жумуш жасоо кишинин жумуш өндүрүмдүүлүгүн төмөндөтөт дегенге келсек, киши керели кечке бир иш менен алек боло берсе, мээ чарчап, жумуш өндүрүмдүүлүгү ошондон улам төмөндөйт. Демек, ал иш арасында тыныгуу жасап, башка жумуштар менен дем алыштырып олтурса, 8 сааттан кийин дагы жумуш өндүрүмдүүлүгү төмөндөбөй турганын айтууга болот. Динибиздеги намаздын орду да ушундай кызмат аткарат. Түшкү намаз түшкө чейин иштеп чарчаган кишини сергитип, жумушуна жаңы сергектик менен киришүүсүнө өбөлгө түзөт. Андан кийин кишинин мээси менен дене бою чарчады деген маалда асыр намазды дагы бир жолу сергектик тартуулайт. Кечинде пенде узун күндүн жумушунун алсыраган кезде шам намазы кечки убакытка чыйрактык сунат. Ошону менен андан кийин да кошумча иштер менен үй жайдын чарбалыгы менен алпырышууга күч табат. Ал эми 8 сааттан ашыкча жумуш жасабай, башка убакыттын шапартия өткөзүү ислам дининин убакыттын бош өткөрбө деген каадасына карама каршы келет. Ошондуктан мусулман баласы убакыттын болушунча жемиштүү пайдаланып, мерчемдүү өмүр сүрүп, убакыттын бош өтүүсүнө жол бербөөсү кажет. Азыркы учурдагы жумуш орундарында да күнүмдүк жумуш сааты 8 саат экени белгилүү. Ушундан улам ар бир мусулман баласы өзү иштеген мекемедеги тартипке баш ийет. Анткени менен ошол убакыт менен гана чектелбей, андан кийинки бош убакыттарын дагы пайдалуу иштер менен, билим алуу менен, кошумча ибадат менен, өзүн өстүрүү менен, жан жолдошуна жардам берүү менен өткөрүү нагыз мусулмандыкка туура келет. Жумуш убагында жумушту гана жасаңыз. Кишинин дагы техникалык каражаттардын дагы өндүрүмдүүлүгүн төмөндөшү мүмкүн. Анткени менен бир каражат өз мүмкүндүгүн 10-15% гана колдонуп иштеп жатса, анын өнүмсүздүгүн айтып даттанабыз. Болбосо бул көпчүлүк кишилердин орточо жумуш өндүрүмдүүлүгү болуп калды. Мындай өнүмсүздүктүн себептери көп болгону менен, эң биринчи катарда келе турган себеби убакытка ээлик кылуу сезими. А бирок убакыт деген бизди да колдобойт, душманды да колдобойт, тек гана өтө берет. Жумуш убактысын толук жумушка арнаңыз. Дал ушул күндөн тартып убакытты текке кетире турган
жашооңузда да, кызмат ордуңузга да мындай пайдасы тийбей турган иштерди колдон келишинче азайтууга чечим чыгарыңыз. Анык, эрдик талап кылынган ишти талап кылынган сапатта, талап кылынган убакытта бүтүрүү. Ибни Кайюм. Жашоодо ийгиликке жетүүчү эң негизги касиет алаксыта турган факторлордон баш тартып, колдон келишинче оолак болуу. Жоопкерчилигин алган иштин майын чыгаруу үчүн дит коюп эмгектенүү кажет. Сиздин башка кишилер менен бирге ары өнүмдүү, ары сапаттуу жумуш жасай алуу жөндөмүңүз ийгиликке жетүү үчүн аба менен суудай зарыл. Ушуну дайыма эстей жүргөнүңүз оң. Бардык нерсе өз убагында кызык. Макал. Күн сайын сиздин убактыңызды уурдап, жумуш өндүрүмдүүлүгүңүздү төмөндөткөн кишилер менен жагдайлар көп кездешүүсү мүмкүн. Болоттой бекемдик менен өздүк тартип гана кишинин өзүн сактап калуусуна жардамын тийгизет. Сизди алаксыта турган нерселерден арылуу үчүн өзүңүзгө өзүңүз жумуш убактысы бир гана жумушка арналганын эскертип туруңуз. Ийгиликке жетүүнүн эң башкы эрежеси жумуш убактын толугу менен жумушка арноодо. Жумуш ордуңузга жеткенде сай күлүктөр жарышка түшкөндөй дароо ишке кирип кетиңиз. Жумуш убактысы үчүн өзүңүзгө атайын эрежелерди киргизип алыңыз. Күнүңүздү электрондук маалымат булактарын текшерүү менен баштабаңыз. Ага атайын өзүнчө убакыт бөлүңүз. Күнүгө 2 рет белгилүү сааттарда карап койгонуңуз деле жетет. Башка убактарда андай электрондук кошумчалардан бардыгын көңүлдөн оолак туруп, өчүрүлгөн абалда кармаңыз. Электрондук почта, SMS, WhatsApp сыяктуу байланыш булактарын ылдам жана керектүү кезде пайдаланып, андан соң дароо жумушка киришүүнү үйрөнүңүз. Ал эми ааламторго дегеле кирбөөгө тырышыңыз. Кабар каттары келип атса, алардын эскертүүчү дабыштарын өчүрүңүз. Анткени анын үнүн уккан сайын каныңызга сизди жумуштан алаксытып, өндүрүмдүүлүгүңүздү төмөндөтө турган дофамин гормону бөлүнүп турарын билип коюңуз. Жеке жолугушуулар менен жыйналыштарды кыска убакыттын ичинде колдон келишинче кеңири натыйжа ала тургандай мерчемдеңиз. Бир мезгилде бир гана иш менен алек болуу. Эки ишти бир убакта жасоо эч бир иш бүтүргөн жок деген сөз. Публий Сир. Куранда Аллах Таала Алла бир дагы кишинин көкүрөгүнө эки бирдей жүрөк жараткан жок деген сөзү менен адам баласынын бир убакта эки түрдүү ишке толугу менен көңүл коюп, акыл эсин толук шугулдандыра албай турганын эскертет. Пенденин өзүнөн жакшы билген жаратуучу аны тээ башынан эле ушундай жараткан. Жумуш маалында ар кандай кишилер менен байланышууга туура келсе, бир нече жумушту бир маалда орундоого болбойт деген эрежени карманган оң. Ар бир мезгилде так ошол убакыт үчүн эң маанилүү болгон иш менен алек болуу керек. Эреже боюнча бир жумуш менен алек болууну чечкен соң, башка иштен баш тарткан болуп саналасыз. Ушуну жакшылап билүү зарыл. Антпесе көпчүлүк өтө маанилүү болуп, алда канча зарыл болгон иштен баш тартып алып, кийин санын чаап өкүнүп калышат. Ар бир убакыттын өзүнө тиешелүү иши болот. Дал ушул учурда орундалып жаткан маанилүү ишке баардык зээниңизди буруп, болгон ой пикириңизди арноону үйрөнүңүз. Ошондо гана ал иштин орундалуусу ылдам жана сапаты жогору болот. Ошондуктан бир маалда бир канча иш жасап үлгүрөм деп өзүңүздү алдап, эки тоонун чөбүн эңсеп ачка калбоо үчүн бир ишти аяктай электе башка ишке көңүл бурбаңыз. Бул бекем эрктүүлүк менен күч-кубатты талап кылат. Анткени менен багынткан ийгиликтериңиз баардык кыйынчылыктарды унуттура алат. 80-ге 20. Сиз өз иштериңиздин зарылдыгына жараша ирэти менен жайгаштыра аласыз. Алардын арасынан эң керектүүсү кайсы? Экинчи кезектегичиси? Мына ушундайча ордун таап кете бересиз. Ушул жерден максаттар менен иштерди иреттөөгө арналган Паретто каадасын принцибин дагы айта кетсек орундуу болор. Ошого улай, эң биринчи себептер менен натыйжалардын, чыгаша менен кирешенин, оордук менен оңойлуктун арасында оңой эмес айырмачылыктар бар. Бул карама-каршылыктардын негизинде 80-ге 20 салыштырмалуулугу жатат. Эреже боюнча жумшалган каражаттын 20% кирешенин 80%ын алып келет. 80% натыйжа 20% аракеттен орун алат. 20% күч аракет 80% ийгиликке жеткизет. Мисалы, бизнесте 80-ге 20 каадасы ар дайым далилденүүдө. Сатыктын 20% кирешенин 80%-на жеткирет. Колдонуучулардын 20% пайданын 80%-ын алып келет жана башка. Сиз дагы өзүңүздүн негизги иштериңиздин, каалоолоруңуз менен максаттарыңызга жеткире турган иштердин тизмесинин арасындагы жумуштардын 20%-ын таап, күнүмдүк 24 сааттын 20%-ын ошого арнооңуз кажет. Бул арине оңой болбошу мүмкүн. Анткени менен ушул ыкма аркылуу ыңгайлуу убакытта жана
күч-кубактыңыз толуп турган кезде негизги ишиңизге көңүл буруу сизди таң каларлык натыйжалар менен ийгиликтерге жеткирет. Эң салмактуу бир аракетиңиз 80% ийгиликке жеткирип, максатыңыз жолундагы эң негизги кадамга айлануусу мүмкүн. Жумуштарыңызды маанилүүлүгүнө жараша иреттеп, ошого жараша иш-аракет мерчемиңизди жасооңуз кажет. Эгер сизде кагаз бетине түшүрүлгөн мерчем болсо, анда сиз андай мерчем түзбөгөн 97% адамзаттан бир тепкич илгери жылган болосуз. Ушундайча максатыңызга ылдам кадам таштап, көргөн жан таң калганын жашыра албай тургандай даражада жетишкендикке жете аласыз. Эйзенхауэр матрицасы. Басымды туура кое билүүнүн эң жөнөкөй жолу ар бир ишти маанилүүлүгү менен шашылыштыгына жараша баалап чыгуу. Муну Эйзенхауэр матрицасынын көмөгү менен жасоого болот. АКШ президенти Дуайт Эйзенхауэрдин пайдаланган матрицасына ылайык ар бир ишти маанилүүлүгү менен шашылыштыгына карай 4 топко бөлүүгө болот. А топтогусу: маанилүү дагы шашылыш дагы. Б топтогусу: маанилүү бирок шашылыш эмес. В топтогусу: маанилүү эмес, шашылыш. Г топтогусу: маанилүү эмес, шашылыш да эмес. А. Маанилүү дагы шашылыш дагы. Маанилүү тапшырмалар, чукул иш-чаралар, шашылыш жагдайлар. Б. Маанилүү бирок шашылыш эмес. Узак мөөнөттүү мерчем, диплом жазуу же сынакка даярдануу. В. Маанилүү эмес, шашылыш. Телефон чалуу, күтүүсүз конок, пайда болгон абал. Г. Маанилүү эмес, шашылыш эмес. Убакытты уурдаган иштер. А тобундагы иштерди тез арада аткаруу керек. Б тобундагы иштер маанилүү болгону менен аткарчу убакыты али эрте. Анткени менен улам кийинкиге калтыра берсе, А тобундагы чукул арадагы деңгээлге чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан дыйкандын эгин орчу маалда үрөөн сеппегендей эле, мындай иштерди да эртерээк камдап коюуга аракет кылуу зарыл. Маанилүү иштер шашылыш ишке айланып кетпегендей жашаш керек. В тобундагы иштер сизге маанилүү болуп көрүнүп адаштырышы мүмкүн. Көп кишилер бул иштердин шашылыштыгын маанилүүлүк деп чаташтырышат, бирок бул иштерди жасабай коюуда кишини уятка калтырат. Ошондуктан колдон келишинче кичинекей убакыт бөлүп жасап коюп турган оң. Г тобундагы иштер кишиге жагымдуу жана кызыктуу болуп көрүнгөн пайдасыз убакыт уурдоочулар. Киши бул иштерге алтындай убакытын жумшап, акырында убакыттын кайда кеткенин билбей калат. Мындай иштер менен алек болуу алтынга берилгис убакыт коруңузду жутуп коет. Каадага таянып мерчем түзүп, маанилүү жана шашылыш иштерди аткарып болгон соң көңүл көтөрүүгө да убакыт табууга болот. Эйзенхауэр матрицасынын артыкчылыгы: колдонуу оңой, мааниси жок иштерди азайтууга жардам берет, кайсы ишке басым кылуу зарылдыгын ылдам аныктайт. Кечиктире берсең, ар бир иш шашылыш ишке айланат. Денни Кокс.